Саламатсыздарбы? Эфирде Күнөзөк программасы. Күнөзөк программасы менен Азамат Кыязов алып барам. Биз бүгүн ишкерлерди каржылоо кадамы деп аталган теманын алкагында сөз кылмакчыбыз. Студиямдын коногу менен тааныштырайын. Коммерциялык банктар ассоциациясынын мурдагы төрагасы Абдыкалы Иманалиев ага, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизге балким белгилүү болгондур, кечээ күнү ушул Кыргыз өкмөтү атайын тиешелүү токтом менен ишкердик субъекттердин каржылоо боюнча атайын программа бекитти. Тааныштыңызбы? Укканыңыз барбы? Уккан бирок мындай тааныштыгыңыз жок. Анан бул программа негизинен азыркы пандемияга байланыштуу коронавирустун жайылуусуна себеп болуп, анан ушул ыкчам кадам катары ушу программаны кабыл алышты да. Анан мааниси болсо ушул банктардагы кредиттерди, ишкерлерди жеңилдик катары ошо кредиттик өлчөмдөрүн, пайыздарын төмөндөтүү каралган экен. Анын ичинде бир топ бизнес секторлору туурасында кеп айтылган экен. Анан биз бул студиябызга сизден тышкары дагы ушул каржы министрлигинен, экономикалык министр экономикадан чакырдык элек, конокторду тилекке каршы алардан өкүлдөр келе алган жок. Андыктан сиз менен биргеликте ушул сиздин ишмердүүлүгүңүзгө жараша буга чейин ушул коммерциялык банктар ассоциациясын жетектеп келген жетекчи катары жалпы ушул экономикалык абал жөнүндө дагы сөз кылсак. Анан алгачкы сурообуз ушул маалыматтык жаңылык катары ушул программаны улай эле баштай берелик. Деги эле ушул өкмөттүн кадамы сиз үчүн кандай кабыл алдыңыз? Ишкерлерге жасалган алгачкы мамиле. Албетте азыр ар бир мамлекет өзүнүн экономикасын өнүгүү үчүн элдин баягы жумуш орун бериш үчүн баягы тапкан доходдорун эмес үчүн көтөрүш керек, жардам бериш керек да өкмөттүн эмес. Баягы өнүккөн өкмөттөрдүн өзүнүн баягы каражаты бар, бюджетинде каражаты бар. Американы алсаңар $1 триллион деп коет, Европа триллион баягы евро деп коет, Россия деле резервдери бар. Алардын эмес мүмкүнчүлүгү болуп атат. Бизде анчалык өнүккөн мамлекеттерде кыйынчылыкты эметкенибиз баардык түшүнүктүү. Бюджеттен жардам күтүш анчалык мындай айтса деле болбойт, потому что эмне дегенде бюджет ансы деле баягы дефицит менен бүтүп атат жыл сайын бизде. Эмки жылы бюджет по-моему 27 миллиард менен кабыл алынды болуш керек. Бул чоң акча. Ошонун ичинде азыркы маалда бюджеттен короткон акчанын баардыгын көбүнчө азыркы ушу текущий деп коет. Алгачкы проблемаларды чечиш үчүн эле бюджеттин акчасы кетет. Кийинкиге инвестиция катары бюджеттен күтүш чындыгында мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан экинчи кайсы жагынан тапса болот бул акчаны, баягы жардамды финансы. Бул банковский системада. Банктардын бизде 23 банк бар. Ошонун ичинен банктын көбү бизде эки эле банк государственный деп коет, 3 банк азыр болуп калды. Калган банктардын баары тең баягы менчик банктар. Менчик акча. Ошондуктан алардын да өздөрүнүн максаты баягы доход табышта. Туура. Ошондуктан аларды сыртынан сен мындай кыласың, мындай процент менен бересиң дегенде алар принцип кабыл алышпайт. Ошондуктан бул жерден, конечно, банктар менен, улуттук банк менен чогулуп барып сүйлөшүп бир программа түзүш керек. Ошондой болуш керек. Бир жерде ошондой болду го деп. Мен просто таанышкан жокмун эмес менен. Банктар кандай жардам бере алат? Негизи баягы финансы катарынан, финансиягын жардам бериш керек да, кредит катары, насыя катары. Бизде дагы баягы проблема катары болгон тиги мигранттарыбыздын кайтышы бияка. Тиякталар жумуш болду, доходдору бар болчу. Бияка келгенде азыр жумушу жок. Аларга жумуш түшүш керек. Ошондуктан проблема андан да
күчөп баратат да. Чындын айтканда сырттан дагы карыз алып, ошону бияка жибериш бизге абдан кыйын болот. Анысы деле өзүңөр билет, тышкы каржыбыз 4 миллиарддан ашып кетти. Ошондуктан кандай кылса бул жерде эми негизи банк системасын кичине мындай да колдош керек. Эл катары общество баягы коом котош керек. Эмне себептен? Мына банк системада азыр 263 миллиард сом активде коет бардыгы. Ошонун ичинен акча катары где-то 140 миллиардга жакын акчалай активдерди. Ошонун 140-тын ичинен 94 миллиард сом менен айтканда банктын тышында жүрөт. 94 миллиард сом биздин чөнтөгүбүздө банктын ичинде жок. Банкта калганы бир 60га жакын миллиард сом болуп атат, 50ге жакын миллиард болуп атат. Ошондуктан кредит каражаты аз. Колдо жүргөн акча кимдин колунда? Өзүңөр эсептеп көргүлө. Бизде 6 миллион сом, 6 миллион киши бар. Эми сыртта жүргөндөн эсептегенде 5,5 миллион сом. 94 миллиардты 5 миллион көзсөңөр канча болот? Анда ар бир чөнтөктө бир 4 40 канча 5 90 20 жакын 20га жакын 1000 сом чөнтөгүндө болуш керек. Барбы бизде чөнтөгүбүздө акча жок да. Значит, акчанын баары бирөөнүн чөнтөгүндө чындагында бирөөс мындай концентрация болуп калган да. Ошол акчалар эгерде банктын ичине кайра түшсө, ошондо банктын мүмкүнчүлүгү көбөйөт эле. Сиз айтып атпайсызбы? Ошо банктардын ишмердүүлүгүн эл колдош керек депчи. Кандай шарт менен колдосо болот? Мисалы үчүн азыр өкмөттүн талабы боюнча программанын негизги өзөгүнө келсек, пайыздык төлөмдөрдү азайтуу жөнүндө сөз болуп атпайбы? 6% деп жүрөт, 4%га чейин көрсөткүчтөр жүрүп көргөнүн байкадым, мынакей ошол программасындагы белгиленген учурларын байкадым да. Анан кийин эгерде банктар ошол пайыздык төлөмдөрүн азайтып атса, анан элден кандай жагынан колдоо болуп калышы мүмкүн? Банк элден кантип колдоп атат? Мындай да. Эгерде банк кредитти берип атканда акчалай бербей, безналичный деп коет. Баягы тиги клиенттин счетуна акчаны берсе, а тиги клиент болсо банктан албай, акчалай албай. Ошо өзүнүн төлөмдөрүн банк аркылуу төлөсө, бул акчалар банкта кала берет. Бир банктан бирге кеттиби, тияка кеттиби, ошол акчаны тиги банк жартысын болсо да уже кредит катары пайдаланса болот. То есть безналичный деп коет. Эгерде төлөмдүн баары көбөйтсөк, биз безналичный катары көбөйтсөк, анда банктын ичинде акчасы көбөйөт. Банкта да мультипликатор деген нерсе бар, механизм. Акчалай баягы жөн эле центральный банк, улуттук банк акчаны көбөйтпөй, баягы печатпей чыгарбай эле. Банктар өзү акчасын көбөйтө берет. Бизде мультипликатор мындай айтса, бизде 1,05% деп коет. То есть ар бир чыгарганга улуттук банк 1 сом чыгарганга банк система 5 тиын эле кошот. А мисал алганда Казакстанда, Россияда ар бир улуттук банк чыгарган теңгеге же рубльга банк системадагы 3 теңге 4 рубль кошуп берет дагы. То есть акчанын көбөйүшү баягы улуттук банктан эмес, көз каранды эмес. Акчанын көбөйүшү ушу банковский системанын өзүндө. Бирок ошону көбөйтүш үчүн бул төлөмдөрдүн баары көбүнчө төлөмдөрдүн баары безналичный катары өтүш керек да, банк аркылуу өтүш керек. Банк системасын өзүн турукташтыруунун негизинде анан ишке ашыруу маселе турбайбы? Ошондой маселе. Эми ошонун баары эл түшүнүш керек. Эгерде, допустим, мен өз операцияларымды банк аркылуу өткөрсөм, анда биз кайра банктын эмесин күчүн көбөйтүп, банктын мүмкүнчүлүгүн көбөйтүп аларды акча болот. Канчалык акча көбөйсө банктын ичинде ошончолук ошол эме арзандайт да акчанын баасы. Ошондо баягы проценттин ставка түшүчү болот. Айтпайсызбы,
жеке менчик банктарга тиешелүү экен же мамлекеттик банктарга тиешелүү экен депчи. Анан бул негизи мамлекеттик саясат болуп аткандан кийин атайын ушул калктын экономикалык абалдын начарлашып кеткенине карата чыгып аткан программа болгондуктан бул эми жалпы банктарга тиешелүү деп эсептесек болот. Анан биздин ушу банк көйгөйү, банктардын сиздин баягы иштеп турган учуруңузда ушул сыяктуу бир программалар кабыл алынган учуру болду беле? Ушул пайыздык өлчөмдөрдү төмөндөтүү максатында. Дайыма ар бир баягы программанын ичинде ошо негизги баягы максаты ошо да. Эмесин пайызды түшүрүш, эмен кредиттин эмесин көбөйтүш. Бизде азыр мындай структурасын карасак, баягы берилген ошо былтыркы жылдын аягында да 153 миллиарддан ашык кредит берилген. Ошон үчүн каяка кетишти ошо кредиттер? Негизи 40,5 миллиард сом эмеге кетти, торговляга. Соода тармагына. Өндүрүш эмелерди алсак, айлык сельский хозяйство, айыл чарбага 27-28 миллиард сом кетти. Промысловый өндүрүшкө болгону 12 миллиард кетти. Эми курулушка 13 миллиард кетти. Калган ипотека, потребительский кредиттер ошонун ичине кирип кетти. Негизинде структурада карасаңар, негизи бизде баягы алыш беришли баягы сатуу эме өнүгүп калды да, чындыгын айтканда. Эми чындыгында биз чын эле Кытай менен берке мамлекеттердин ортосуна алып калдык. Ушул нерсе бир жагынан жакшы эмес. Эмне дегенде торговля өзү соода көп дополнительный доходду бере албайт. Эң негизги баягы доходду берген эмелер бул промышленность, өндүрүш. Ошо өндүрүшкө караш керек. Ошондуктан бул жагынан өкмөттө өз программасын баягы структурный политика деп коет. Ошо кайра карап чыгыш керек. Кантип баягы өндүрүштөргө жардам бериш керек, кантип көтөрүш керек. Эми өндүрүш деген инвестиция керек өндүрүшкө, туурабы? Өзүбүздүн инвесторлорубуз бар болсо деле баягы темный инвестор, чындыгын айтканда, теневой инвесторлор. Бирок сырттан келген инвестор вообще баягы любой өнүккөн мамлекеттер көбүнчө өнүгөм деген мамлекеттер көбүнчө сырттан келген инвесторлор үчүн ошол эсебинен өнүгөт. Биз ошого жете албай атпайбызбы? Жакшы инвестор үчүн дагы шарт түзүшүбүз керек экен да. Биз тескерисинче инвесторлорду качырып аткан өлкө катары таанылып келатпайбызбы? Ошондой болуп атпайбы? Сиз артыкчылыктуу делип эсептелинген бизнес секторлорун кайсылар деп азыр иргеп айта алат элеңиз? Азыр биз үчүн өтө маанилүү болуп турган секторлор кайсылар? Мына караганда деле баягы ошол эле бизнес, частный. Бизде чындыгында айтканда могу көп мамлекеттин эмесин, мамлекетке караштуу имараттарды чындыгын айтканда мындай менчик колго бериш керек. Көп өндүрүштөр өзүн актай албай чындыгында баягы мамлекеттин жардамы менен эмип жүрөт. Иштегендердин баардыгы мамлекеттин бюджеттен акчаны алып атышат. Ошолордон бошотсо, көп нерселерин кичине чечилмек да, бюджетке кичине эме болмок. Киреше көбүрөөк болмок. Киреше болмок, жеңилдик болмок. Бул бир. Экинчиси баягы администрирование деп коет налоговый. Чындыгында налогду биз чогулта албайбыз. Неме керек. Үчүнчүсү болсо баягы каяктан бизге келип, даже могу транзитный государство болгондо негизги биздин пайдабыз транзит аркылуу түшмөк. Таможня деп коет, таможенный сбор. Биз баарыбыз билебиз. Тигиден начар, будан начар, ошондуктан чындап айтканда өндүрүшүбүз да начар. Өндүрүш бул пайда табыш баягы тармактарды карасак, тармактар жок. Ошондуктан баягы келечекке программа түзгөндө ар бир баягы өзүн сыйлаган мамлекет ар бир эмесинде промышленный политика деп коет.
Эмчим промышленный, сельскохозяйственный эмес, строительный эмес, именно промышленная политика дейт. Вот. Промышленная политика дегенде демеги именно өндүрүш, именно промышленность, добавленная стоимость, кошумча стоимость берген, эң чоң берген ушул тармак. Калган тармактар ага жете албайт. Ошондуктан эгинде биз өзүбүз баягы эгемендигибизди кармасак, эгемендик боло турсак болсо, промышленный политиканы түзүшүбүз керек. Өндүрүш дегенибиз ошо ишкердик субъекттер ошо өндүрүшкө кирет да. Демек биздин өлкөбүздүн саясаты ушул сиз айтып аткан өндүрүштү колдоого багытталып жатат, туура да? Ушундай түшүнсөк болобу? Багытташ керек деп атам. Анчалык биз ошо көңүл бура албай атабыз. Көбүнчө биз эмне дегенде чоң өндүрүш болуш үчүн чоң инвестиция керек. Өзүбүздүн инвестиция болбогондон кийин анда сырттан ошо инвесторлорду алып келиш керек, ошолорго шарт түзүп бериш керек. Азыр мамлекетте, өкмөттө каралып атат. Бул маселе билем мен азыр. Специальный баягы крупный эмелер инвесторлор келиш үчүн шарт түзүп бериш үчүн деп атам. Абдыкалай, биз кааласак каалабасак деле бир нерсени моюнга алышыбыз керек да. Жалпы мамлекет, жалпы коомчулук ошо кредит аркылуу жан сактап, ошо менен жашообуз айланып атат да. Бардык адамдын башында кредит бар, анын ичинде ошо кичи кредиттер дегенибиз бар. Анан ушундай шартта мындай кырдаалга кептелип калдык. Бул ушул пандемия залакасы дагы ого бетер бизди 2-3 айга аралыгында дагы алсыратты. Анан коомдо ошол элдин ичинде чоң көтөрүлүп аткан суроо ушул биздин кредиттерибизди банктар жоюп жиберсе, же жеңилдетип берсе, мындай бир банк тарабынан баягы төлөмдөрүбүзгө бир жеңилдик болсо депчи. Анан ушул жеңилдикти, ушул суроону калыс адам катары, ошо банкты жакшы түшүнгөн адам катары, коомду түшүнгөн адам катары кантип ушул чечсек болот ушундай? Бул суроого кандай жооп алсак болот? Эми банктарды, конечно, банктар менен сүйлөшүш керек. Чынын айтканда азыр баягы эмелер бар, көрсөткүчтөр бар банктар иштеген. РОА деген. Баягы ар бир келген салымга канча эмес отдача аласың. Азыр РОА деп коет, РОА боюнча где-то 2,5-3% жакын, то есть ар бир салымы бир сом салган кам 4-5 тыйын табат да, деп койсо болот да. То есть 4-5 тыйын. Өз капиталына, өз акциясына где-то бир 10% жакын деп койсо болот. То есть ар бир салган сомго 10 тыйын табат, чистым баягы нактай табат да. Эми ошолор менен, допустим, ошол эле банктардын баягы хажайындары, ээлери менен сүйлөшүп жөнөкөй банктын управляющийлери көп маселени чече албайт. Буларды акционерлерди чогултуш керек, ошолор менен сүйлөшүш керек. Потому что алар беркелерге максат коет, монда бересиз, монда болуш керек деп. Эгерде алар чындыгында жардам беребиз, болуптур, биз 5%га чейин түшүрүп берсеңер, биз макулбуз десе, анда ошо проценттин ставка түшүрсө болот, чындыгын айтканда. Поэтому банктын ээлери менен чындыгында сүйлөшүш керек. Мындай бир да калыс көз караш айтсак болот да. Мисалы үчүн буга чейин биздин банктар кенен эркин эле иштеп келишти да, ушул пандемия залалына чейин. Анан ошол менен катар сөз айтылып келди, маалыматтар берилип келди. Ушул биздин банктарда пайыздык төлөмдөр өтө жогору экендиги жөнүндө, 34-37% чейин төлөтүп келгендиги жөнүндө айтылып келет атпайбы? Ошол эле учурда башка коңшу мамлекеттерде, мисалы үчүн Казакстанда ошол эле пайыздык төлөмдөр өтө төмөн менен белгиленип келди. Анан ошончо убакыттан бери ошол коомчулук, ошол кыргыз эли да, биздин элде ошондой бардык банктардын койгон талаптарына жооп берип, төлөп иштешип келди да. Анан эми мындай учурга келгенде балким банктар деле бир балким ошонун эсебинен дегеним го, мындай жеңилдик ичара каралашуу дегендей мамиле кылса болобу? Банктардын өзүнүн бир өздөрүнүн уставында дейбизби, өздөрүнүн мыйзамында дейбизби, мындай ички чечимдерди чыгарып, өздөрүнүн ошол кардарлары менен бул маселени жекелей тикелей чечип алса болобу? Маселен, жеке менчик банктар.
айтып атпаймынбы, чындыгында айтканда ар бир банк талабы баягы табыш, акча табыш да, туурабы. Эми ошонун просто көлөмүн азайтыш үчүн алар баягы эмесин разрешение алыш керек да хожайындардан, чындыгында айтканда. Алардын ишмердүүлүгү артка кетип калбайбы өтөт эле? Мисалы үчүн? Жок, кетип калбайт. Бул биринчи маселе. Бул маселе баягы управляющийлер менен наемный работниктер туурабы. Кожоюндар менен ошолордун арасында эме болуш керек, сөз болуш керек. Орток диалог. Эгерде тигилер болуп турганда биз ошо макулдашуу. Эгерде силер макул болсоңор, биз макулбуз, баягы бул ошо эмеге үмүттөтпөйбүз, 20% бизге кереги жок, 10% жетпей кереги жок, 5% биз разы болобуз десе, анда банктар проценттин ставканы түшүшү ыктымал. Бул биринчи. Экинчи, мен жана айтып кетпедимби? Банктарда канчалык өздөрүнүн каражаты болсо, ошончолук пайыз төмөнөйт. Каражат болуш үчүн эгерде төлөмдүн баары тең баягы безналичный банктар аркылуу төлөсө, резко банктардын эмеси көбөйөт. Айтып атпаймынбы? Же 1140 миллиарддын ичинен 95 миллиарды элдин арасында, эл колунда. Ошол 91 миллиард чоң акча да. Эгерде ошонун жартысы эле банкка кайрылса, ошондо чындыгында айтканда азайтыш эле болсун. Ушул банктардын ортосундачы мамлекеттик банктарга ошол жеке менчик банктардын ишмердүүлүктөрү бири-бирине канчалык таасир этет? Биз мамлекеттик банктар ушул менчик банктардын бул рынокто конкуренция деген болот. Эгерде мамлекеттик банктар баягы пайызын түшүрүп баштаса, менчик банктар деле түшүрөт, потому что клиенттер келбейт да. Эгер алар обязательно конкуренция катары бул эми таасир этет процентный ставкага. Мамлекеттик саясат, ушул банк саясатына, ошо банктардагы көзөмөлгө өкмөт тараптан бир жалпы бирдиктүү бир көзөмөл болуп турушу туура эле маселеби? Чын айтканда, мамлекет көзөмөлдүгү бул бизде улуттук банктын аркылуу көзөмөл, улуттук аркылуу надзор деп коет, банковский надзор. Алар кимге бериш, канча пайызга бериш, аны айта албайт. Алардын негизи максаты баягы ошо акчасын жоготпош үчүн. Риск деп коет. Риск көзөмөлдөйт да. Потому что эгерде акчасын жоготуп койсо, тияка бияка берип турган тигилер кайтарбай калса, анда банк банкрот болот да. Ошондуктан бир банк банкрот болсо, анда клиенттер качып башка банктарга акча алып келбейт. Акчаны жоголуп калдык да. Мен депозит коюп койсом, бул банк эметип калса, мен акчам өлдү, анда мен акчамды бербейм, анан көрчү мен өзүм үйүмдө эле кармайм акча деген. Ошондуктан бул жагынан рискти азайтыш, рискти төмөндөтүш бул негизги эмес максаты. Ошондо эл банкка ишенип, банкка барып акча берип, депозит катары кармайт ошо. Элге ушул банктардын кайсы банкты белгилей аласыз? Ошо элгиден мүдөөсүнө ылайык, ушул турмуш шартка мындай жакыныраак, жеңил иш алып келаткан банкты белгилей аласызбы мындай? Жок, андай айтып албайт, андай реклама катары болуп кетет. Чындыгында да азыр бизде банковский система турукташып калды, чындыгында айтканда. Банктын баары эле уже баягы эме катары рисктин төмөн түшүнүп калды, риск этпейт. Баары жакшы болчу. Бул жерде жанагы күрөөсүз насыя деген белгилениптир да, анан кийин ошондо 150 000 сомго чейинки насыяларга ошо 14% менен ошо 14% өлчөмдү белгилешиптир. Ушуну бардык банктар бирдей кармап алып кете алышабы? Эгерде ушул программа эме ишке кирди да, бул эме. Анысын мен биле албайм. Кайсы банк кабыл алат, кайсы банк кабыл албайт. Кабыл албай койсо да болобу? Ким билет анысын. Аны мындай күчкө салып, сен ушундай кыласың деп билбейм, аны. Анда мыйзамга туура келбейт андай болсо. Просто баягы өз көңүлү менен жардам бериш керек, анда ошо программа кирем дегендерге, конечно, эме болот. Демек, бизде Кыргызстандагы жалпы банктардын айрымдары кабыл албай өз ишмердүүлүгүн өзүнүн бет алынча жүргүзө берүүсү дагы мүмкүн экен. Ушундайбы? Чындыгын айтканда ошондой.
Банктардын биздеги Кыргызстанда банктардын негизги тоскоолдуктары көйгөйлөрү эмне ушу ишмердүүлүгүндө? Ошо баягы кредитти кайтарбас коркунуч, рискте. Эгер мен силер менден кредит алып, силер кайтарбасаңар, анда мен акчаны толук коем. Бул акча меники эмес, бул акча клиенттердин акчасы, чындыгын айтканда. Ошондуктан эгерде мен туура эмес баягы кредитни өзүм политикамды түзүп атсам, ошолорду эме эске албай, кайтарбай, рисктердин баардыгын өлчөй албай берип атсам, анда чындыгын айтканда мен ошо эметемде банкротко жакындап коем, чындыгында. Эгерде даже бир банк банкрот болсо, ишенич банковский системага төмөндөйт. Дүйнөнүн баары чындыгында айтканда банк аркылуу иштейт. Дүйнөнүн баары. Ошондуктан акчанын баары банковский система баары чогулган. Чөнтөктө мындай нактылуу акча менен баягы өнүккөн өкмөттөрдү өзүңөр билесиңер, туура. Эч ким чөнтөктө акча кармайт. Жөн эле кредитный депозитный карточка менен ошону иштейт. Ошондо банктарда акча көп болот. Банктардын мүмкүнчүлүгү көбөйөт. Канчалык мүмкүнчүлүк көп болсо, ошончолук конкуренция катары уже процентный ставка түшө берет. Менде кредитный баягы каражатым көп болсо, тиги банкта каражатым көп болсо, клиент карайт да, ким төмөнүрөөк берсе, пайыз төмөнүрөөк койсо ошого барам. Практически ушундай да. Өкмөттүнчө ушул жаңы программасы ушул пайыздык өлчөмдөрдү төмөндөтүүгө багытталып атат да эми токат эри. Анан ушул канчалык ушу экономикалык жана социалдык туруктуулукту камсыздай алат деп ишенсек болот? Эми биздин чындыгында айтканда экономикабыз чоң деле эмес. Кичинекей эле. Биздин биринчи максат бул баягы жумушсуз калган эмелерди ошо жумуш орун түзүп бериш. Негизли ошо. Кичинекей акча тапса дагы өзү эгерде мен допустим 10 000 сом алсам, тияктан кичине соода кылып эле кичине таап өзүм оокат кыла алсам, азыр ошол деңгээлге жетип калдык. Ошол оокат кылыш үчүн эле биз жардам бериш керек. Көп акча керек ар бир кишиге. Бирок жалпысына канчалык көп болсо ошондон да ошону чече алабыз, ошол максат ошол. Эми бир жагынан өкмөт жагынан баягы жумуш орун түзүш программа болуш керек. Жөн эле каражат эмес, жумуш орун түзүш. Ошону мен байкаган жокмун. Кандай жумуш орун? Мамлекетте ошо программасы барбы? Же жок? Кеп каражатта эмес. Эгерде жумуш орун түзүлсө, биз момундай кылабыз. Анда жалаң эле биздин акчабыз, биздин каражатыбыз сырттан да каражат келет, чындыгында айтканда. Сырткы инвесторлор келет. Ошол орун түзүп берет. Аларга шарт түзүп берсеңер, сырткы инвесторлор, пожалуйста, алар келип жумуш орун түзүп беришет. Жумуш орун түзүлүш үчүн жана сөз кылып аткан биздин өндүрүш колго алыныш керек да. Кеп ошондо болот. Ошолорго максимально лайык, жакшы шарт түзүп бериш керек. Именно өндүрүшкө. Өндүрүштүн негизги булагы инвестиция болуп аткандан, инвестор келбей аткандан кийин, демек инвесторубуз жок, өндүрүшүбүз жок, кырдаалыбыз мындай, мигранттарыбыз кайтып келип атышат. Биздеги абалга жараша алынып аткан программабыз болсо ушул болгон, азыркы биздин картина ушул да. Мына ушундай шартта сиз тажрыйбалуу ошол банк ишмери катары деп айтсак болот. Эмнени сунуштайт элеңиз? Мына сиздин деле жүрөгүңүздөн өтүп турат да, элдин экономикалык абалы жүрөгүңүздө өкөп турат да. Бир жолдорду ойлонуп аткандарсыз. Эмнени сунуштайсыз өкмөткө? Коомго. Коомго мындай да, чындыгында айтканда биздин баягы начар жагыбыз жумуш орун түзө албай атабыз. Аны айтты. Жок, кебенде эмес. Ошо түзүлбөгөндөн баягы мигранттарыбыз тияка жумуш иштеп жүрбөйт тиякта. Ошолорду кайтарыш керек. Значит, эмне болуш керек? Экономикада мындай эмелер бөлүнөт да, өндүрүштөр. Трудоемкий деп коет. Орунду именно жумушчулар өздөрү ошо өндүрүүсү көтөрүлөт. Энергоемкий деп коет да. Анда негизи
неге корот себестоимость деп коет. Себестоимость энергия эң көп болсо, допустим, алюминий чыгарсак, анда абдан көп электр энергия керек. Негизги баягы короткон акчабыз бар, алюминий кетет. Эме электр энергия кетет. Фондоемкий деп коет. Оборудование, амортизацияга акча кетет көбүнчө. Эгерде зарплатасы негизи себестоимость зарплатасы көп болсо, анын трудоемкий деп коет. Bizde кандай тармактар бар трудоемкий? Bizde как раз ошо трудоемкий тармактарыбыз көп. Именно айыл чарбанын продукциясын кайра өндүрүшү бул баардык трудоемкий. Легкий, жеңил промышленность, пищевой промышленность деп коет, обрабатывать бул баардык трудоемкий промышленность деп коет. Ошол тармактарга инвестиция алып келишибиз керек. Жакшы, Абдыкалый ага. Биздин студиябызга келип, өзүңүздүн адистигиңизге ылайык, билгениңизге ылайык жакшы маек куруп бергениңизге чоң рахмат айтабыз. Урматтуу көрөрмандар, биздин коногубуз Коммерциялык банктар ассоциациясынын мурдагы төрагасы Абдыкалый Иманалиев агабыз болду. Көрсөтүүнү Күн Өзөк программасын мен алып бардым. Азамат Кыязов, жакшы калыңыздар.